Араван районунун Аланаров айыл өкмөтүнүн тургуну Хакимжан Надиров 5 жылдан бери дыйканчылык кылат. Дыйкан 35 сотык таласына жашылчанын 5 түрүн эгип 4 мезгил тең максаттуу пайдаланат. Учурда январь айынын орто ченинде кең картошкасы бышып алгачкыларын казууда. Жаңы бышкан картошкасына кардарылары даяр турат. 2 күндө толук казылып, Ош жана Бишкек шаарларынын базарларына сатыга чыгат. Кышта остыдан пайдаланабыз, көкөт немеден жерлерин сепип коебуз. Кыш мезгилинде дагы жердин астын пайдаланабыз. Атайын тамак ашка керектүү көк чөптөрдү эгебиз. Анын убактысы бүткөн соң картошка айдоону улантам. Биз башка дыйкандарга салыштырмалуу эрте айдаганыбыз соң бышып казып алууга убакыт келип калды. Буйруса май айынын башында сатыга чыгат. Андан кийин жүзүм бар. Элдикине караганда 1 ай мурда бышат. Бери элдикиге караганда 1 ай алдын пишады. Уну эми эртерээк чыгарабыз. Дыйкандын күнөстүү таласында 400 банар, 200 түп жүзүм бар. Дыйканчылыкты мыкты өздөштүргөн Хакимжан мырза картошкадан 300 000 сомго жакын киреше табат. Быйылкы жылы Атамекендик айыл чарба продукциясына өзгөчө көңүл бурулуп, кардарылары өздөрү келип келишим түзүп кеткендигин Хакимжан мырза кубанып айтып берди. Быйылкы кыш жылуу бир нукта болгон соң картошкасы жакшы түшүм берген. Давлат тараптан, мамлекет тараптан бизге жол ачып бериятты. Мамлекет тарабынан бизге болгон бардык мүмкүнчүлүктөр ачылган. Эмне сурасак берет. Биз өзүбүз өндүргөн жашылча жемиштерди, өлкөнүн рыногун менен өлкөнүн рыногун камсыздасак дейм. Учурда мээнеткеч дыйкандардын иши кызуу жүрүп жатат. Алды алгачкы түшүмдөрүн сатыга чыгарып, ички рынокту камсыздоодо. Алардын катарында Сардарбек Бахрамжанов дагы бар. Быйыл ал эгин таласын кеңейтип 50 сотык жерге сарымсак, 60 сотык жерине картошка айдаган. Бирок эрте жаздагы суу картошкасына кедергисин тийгизген. Мындан улам 15 күнгө кечеңдейт. Ал эми сарымсагын үзүп сатыга чыгарууда. Баасы өткөн жылга салыштырмалуу бир аз гана өскөн. 2-3 жыл болду. 3-жыл бийил. 3 жылдан бери чеснок картошка егебиз. 2 жылдан бери картошка чеснок эгем. Быйыл атайын талааны кеңейтип эгиндин көлөмүн көбөйттүм. Жазгы суу картошкалардын бышуусун кечеңдетти. Ошондуктан биздин эгин 25 майга барып бышат. 25 сотыкта пияз бар. Кудай буйрса ул да 1 айдын ичинде пишип сатылат. Аланаров айыл өкмөтүндө 1122 гектар жер аянты бар. Бүгүнкү күндө 280 гектар жерге картошка, 11 гектардан ашуун жерге сарымсак айдалган. Карантин мезгилинде дыйкандардын иши үзгүлтүккө учураган жок. Керектүү техникалар жана жер семиткич өз багында алынып келинген. Дыйкандардын негизги максаты Атамекендик айыл чарба продукциялары менен ички рынокту толук камсыздоо. Ош облусунун аймагында дагы кошумча 22 000 гектар жерге эгин айдалып, аны менен катар 600 гектар кайрак жерди өздөштүрүү аракеттери көрүлүп жатат. Жер семичкичтер бардыгы толугу менен бар, дизельный топливолор ham бар. Бардыгы айыл өкмөттөн жардам берилип жатат. Сууларыбыз толугу менен сууларды бердик дыйкандарга. Бүгүнкү күндө уже 10-15 күндүн ичинде дыйкандар түшүмүн алышты башташат. Дыйкандар бүгүн бардыгы далада, себеби бүгүн өзүбүздүн Кыргыз Республикасынга şu айыл чарба продукциясын шаарларга жеткизели деп аракет кылышыпты. Бүгүн бардык уже алды сатылышты баштады уже. Быйылкы жылы жалпы себүү жана айдоо иштери өлкө боюнча 417,6 миң гектарда жүргүзүлдү. Анын ичинде картошка 7,9 миң гектарда айдалган. Мамлекет дыйкандарга колдоо көрсөтүп, керектүү мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берген. Дал ушундай кырдаалда Атамекендик жер жемиштерди, жашылчаларды көбөйтүү, ички рынокту басымдуу бөлүгүн камсыздоо негизги максат. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, жаңылыктар.